Ассаламу алейкум, ардактуу кадырман кыргыз журтум. Эфирде кайрадан Prod Mix кежи каналы. Мен сиздер менен Аскат Айсыракунов. Бүгүн бизде конокто Германия өлкөсүнүн Манхейм университетинин урология жана урохирургия клиникасынын улуу консультанты, профессор, медицина илимдеринин доктору Петер Алькин болмокчу. Бул киши өзгөчө инсан десек жаңылышпайбыз. Себеби медицина илимдеринин урология тармагында ушул урологияга жаңы бурулуш жасаган 100 уролог болсо, ошол 100 урологдун бирөөсү мына ушул жаныбызда олтурган Петер Алькин болмокчу. Андыктан урматтуу көрөрман, суроолоруңуздар болсо комментарий жазып ой пикир калтырыңыздар. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар жана ошондой эле каналга дагы катталууну унутпаңыздар. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен, урматтуу Петер Алькин. Ошентип сиз дагы мынакей ушул Германиядан биздин Кыргызстанга келип калыптырсыз. Эми биздин алгачкы суроолорубуз болсун, сиз өзүңүз жөнүндө бир аз бизге тааныштырып кетсеңиз, алгач көрөрмандар, мына кыргыз эли сизди азыр көрүп жатат бардыгы. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Мен кесибим боюнча хирург-урологмун. Дүйнөнүн көпчүлүк урологдору мени таанып билишет. Мен Кыргызстанга атайын Нурбек Кытайбековичке урологиянын жаңы техника жана хирургия технологияларын үйрөткөнү келдим. Мени түшүнүп жатсаң керек. Жакшы экен, анда жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Биринчи эле ушул жаңы технология деп калдык. Кыргызстанга ушул атай кетсеңиз, кайсы ушул урология боюнча эң жакшы жаңы заманбап кайсы технологияны, эмне технологияны үйрөтөйүн деп жатасыз? Урологторго биздин менимче жаңылбасам биздин кыргыз уролог дарыгерлерине үйрөтөйүн деп жатсаңыздар керек. Мен эмнени үйрөтөм? Мен мини-инвазив эндоскопиялык хирургиянын технологиясын үйрөткөнү келдим. Бул оорулуу үчүн өтө ыңгайлуу. Пациентке бат операция жасалып, оорулуу өзүн бат эле мыкты сезип, бат сакаят жана үйүнө тез барат. Албетте, жаңы техника болсо батыраак алдыга жылып, өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок эң маанилүүсү бул силердегидей жакшы, күчтүү адис, билимдүү врач болмоюн, хирургиялык техникаларды натыйжалуу пайдалануу мүмкүн эмес. Кымбат сапаттуу Мерседесиң бар болуп туруп, бирок аны айдай албасаң эмне пайда? Демек, сиз ушул жакшы дарыгер деп калдыңыз, ушул жакшы айдоочу болбосо деп калдыңыз. Демек ушул биздин ушул Кыргызстандагы EOS центри, EOS медициналык борборунда жакшы бир дарыгерлер бар деп ушул жакка кайрылган окшойсуз, Мен Кыргызстанга 3-чү жолу келдим дебедимби? Былтыр так ушул эле EOS клиникасына келип, докторлорго өз тажрыйбамды бөлүшкөнүмдө алар өтө сонун натыйжа көргөзүшкөн үчүн быйыл мына кайра келип отурам. Эгер алар менин ишеничимди актабаса, мен кайра келбейт элем. Аталган клиникада мыкты адистер, оорулууларга мыкты натыйжа көргөзчү жаңы технологиялар бар. Менин бул жака келүүмдүн бирден бир себеби мына ушул болду. Дүйнө жүзү боюнча оорулардан ушул урологиялык оорулар менимче биринчи орунда жүрөк кан тамыр оорулары турат, экинчи эле орунда ушул урологиялык жана гинекологиялык оорулар турат да. Азыр ушул Кыргызстанда деле ушул урологиялык оорулар менен жапа чеккен эркек мырзаларыбыз менимче аябай көп. Ошонун ичинен простатит менен дагы жабыркагандар, биздин алган маалыматтарыбызга караганда ар бир экинчи эркек простатит менен жабыркайт деген дагы маалыматтарыбыз бар да. Ушул тууралуу эмне айта аласыз? Деги эле ушул простатит боюнча кандай учурда жаңы бир технология ойлонуп чыгып атабы, мырзаларга бир жакшы бир дарылануучу каражаттар чыгып атабы, ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. 1, 2, 3, 4, 5. Бул жерде 5 адам отурасыңар. Ар бир экинчи адам простатит менен жабыркайсыңарбы? Мен ишенбейм. Бул туура эмес. Бул проблема көпчүлүк эркектердин простатасындагы эмес, мээсиндеги проблема. Кээде докторлор башка проблемалар менен келген эркектерге, мисалы импотенция менен келсе, эмне кылаарын билбей, простатит деп атап алышат. Чынында андай эмес. Ал эми жүрөк маселесин карасак, албетте, караган сайын жүрөктө проблема болот.
Өлгөнүбүз дагы жүрөк менен байланыштуу. Бирок бир нерсени айтышым керек. EOS клиникасы заарат таштар оорусу менен алектенишет. Мына ушул илдетти дарылоо керек экен. Заарат таштар бул өтө арбын кездешүүчү илдет. Адатта бул оору менен 30дан 50 жашка чейинки курактагылар жабыркашат. Бул курак негизи адамдын күчкө толуп, иштеп турган убагы. Заарат таш илдети бул орто жаштагы адамдардын көйгөйү. Биз айтып жаткан жүрөк оорусу же простатит илдети бул курактагылар үчүн маанилүү деле эмес. Простатиттин себептерин билбей туруп, простатит деп диагноз коюп койгон чындыгында ушундай учурлар көп эле болот. Простатитке омуртканын кыйшайышы, бел омурткаларынын кыйшайып грыжа болушу, мына ушундан улам деле простатитке алып барышы мүмкүн экен да. Простатитке көңүл бурбай эле коюш керек деп жатасыз, бирок простатиттин себептери төшөк алсыздыгына алып келгендиги, уруктун бат түшүп калгандыгына алып келгендигин кандай кылып чечиш керек, мисалы үчүн мырзалар? Мен бир нерсени байкадым. Батыш Европада простатитти олуттуу илдет эмес деп маанилүү сыркоо катары кабыл алышпайт. Чын айтсам, эмнеге силерге окшогон өлкөлөрдө, Сауд Аравияда, Индияда бул илдетке аябай көңүл бурушат? Мен түшүнбөдүм. Аталган өлкөлөрдө элдер простатитин бар дей беришет. Менимче ар кандай себептери бар. Балким сексуалдык жашоосу менен байланыштуу. Бирок бут оору же бел оору менен байланышы жок. Германияда, Кыргызстандан айырмасы, простатит менен кайрылгандардын көбүнчөсүн биз алгач психотерапевтке жиберебиз. Оорунун себебин издеп эч нерсе таппайбыз. Адатта оору жок болот. Себеби көбүн эсе оору адамдын ой жүгүртүүсү, мээсинен көз каранды экенин унутпашыбыз керек. Бул жанагы эле адамдардын адатта баштары дайыма ооруй бергени, бирок текшере келсең, эч бир себеп таппаган сыяктуу көрүнүш. Кээ бирөөлөрдүн оору сезими бар, а бирок оорунун өзү жок. Анткени алардын сокур сезимине ошондой ой кирип калган. Бирок бул оору чынында денедеги эмес, сокур сезимдин оорусу. Дээрлик 20 жаштан баштап 70 жашка чейинки мырзалардын бардыгында эле простатит деген диагнозду көп коюп жатышат. Себеби ошол жана башында айтып өткөндөй, ар бир экинчи эркек простатит, азыр ар бир жада калса ар бир эркекти текшерсең простатит деген оору чыгат деп жатышат да. Өкүнүчтүүсү ушул нерсеге ишенип атабыз. Себеби биз эми дарыгерлерге ишенебиз да. Ар бир экинчи эркекте бар дегениңиз абдан өкүнүчтүү экен. Балким бул мырзалардын төшөк темпераменти менен байланыштуу. Эгер жумасына аялың менен 2-3 жолу кошулуп жатсаң, анда простатит деген көйгөй болбош керек. Анан эмне үчүн эле простатит мен деп ойлой бересиңер? I think you should not have prostatitis. Why? And recently in German well accepted Немистердин кайсы бир гезиттеринде мастурбация тууралуу жазышыптыр. And they said that nobody well he said normal. Yeah. I say so. Yes. Мында карасаң эч ким бул жөнүндө ачык айтпайт. Бирок ошол эле учурда баары муну менен алектенишет. Чындыгында мастурбация бул сексуалдык адат десек болот. Ушундан көйгөй издегендей, простатиттен да көйгөй издештин кажети жок. EOS'то Нурбек Монолов аденоманы жаңы заманбап технология менен операция кылып жаткан учурда кээ бир карыган простата бези чоң эркектерде сие албай калгандарда аденомадан чын эле эски ириңдер чыгат. Бирок ушул простата безинин сезгенишине канчалык деңгээлде көңүл буруш керек? Геп мына ушунда. Мисалы тамак бези деле көп сезгенет, көп ооруйт. Эмнеге аганчалык көңүл бурбайсыңар дагы простатитке аябай көңүл бурасыңар? Экөө тең эле окшош сезгенет. Кыскасы простатит бул сексуалдык адаттын көйгөйү. Демек, сиздин көз карашыңыз боюнча, дүйнөбүздүн көз карашы боюнча простатитке анча деле көңүл бурбаш керек болсо, анда эгер мырзаларда ошол төшөк маселеси, ошол эле эректилдик дисфункция маселеси,
тез урук түшүрүп калуу маселеси менен простатитти такыр байланыштырбасак, анда ошол эле маселелерге эмне себепкер болуп жатат? Ошонун себеби эмнеде? You cannot diagnose prostatitis with ultrasound. УЗИден текшерилип простатит деп жыйынтык чыгаруу бул жаңылышуу. If you want to, I guess. Менин байкашымча кээде доктурлар аларга келген эркектердин арызданууларына тиешелүү жооп таба албай, алардын оорусу жөнүндө туура түшүндүрмө бере албай, простатит деп жооп берип коюшат. Мына, сиз эркектин төшөк алсыздыгы жана тез бүтүрүүсү жөнүндө айтып жатасыз. Аталган мырзалардын көйгөйлөрү. Бул өлкөдөн да көз каранды экен. Айрым өлкөлөрдө аз, айрым өлкөлөрдө арбын. Бирок менимче, бул сексуалдык адаттын көйгөйү. Төшөк алсыздыгы 20, 30, 40, 50 жаштарда көйгөй жаратпаш керек. Сиз кыздар менен интимдик катнаш учурунда алсыздык болуп калбасын деп жатасыз. Бирок кептин баары, ошол эле тез бүтүрүү дагы мээде экенин унутпашыбыз зарыл. Үч маселени жыйынтыктап айтып коеюн. Эректилдик дисфункция, тез бүтүү жана простатит. Европада мисалы жакшынакай медайым атайын интимдик кошулууну эркектерге үйрөтөт. Кептин баары төшөктө кандай болуу керек экендигин туура үйрөнүүдө жатат. Эгер төшөктө проблема болсо, бул сөзсүз эле простатит эмес. Бул төшөк билимсиздиги. Уролог десе эле адатта эркектин мүчөсүн ойлошот. Бирок андай эмес. Урологияга таварсык, бөйрөк да кирет. Таварсык бөйрөк айымдарда да, мырзаларда да бар. Мисалы айымдарда заарасын кармай албай калган көйгөй дагы бар. Муну жөнөкөй операция менен же ар түрдүү дарылар менен дарылоого мүмкүн. Эгер эркек тамекини көп чексе, таварсыктын рак оорусуна чалдыгышы мүмкүн. Мындай учурда да алар эндоскопиялык заманбап операцияга муктаж болушат. Мисалы Кыргызстанда бөйрөк таш оорулары менен жабыркагандар абдан арбын. Биз мындай илдеттерди жаңы технология менен натыйжалуу дарылап жатабыз. Эгер бөйрөк, таварсык, простата рагы болсо, бул өтө олуттуу көйгөй. Андыктан бул оорулар менен күрөшүүнү өнүктүрүшүбүз зарыл. Мындай көйгөйлөр тез бүтүү, эякуляция көйгөйүнөн да маанилүү десек болот. Сиз ушул мына азыр айтып өттүңүз, ушул баардык нерседен көз каранды деп, ушул бөйрөктөгү таш маселесин айтып атасыз, ушул рак маселени айтып атасыз. Ушул бөйрөктө таш деп калдык, ушул билишибизче азыр Кыргызстанда ушул маселе дагы абдан көп. Бөйрөктөгү таш маселеси бизге ушул угуп атабыз, ушул эле ушул ЭОС медициналык борбору ушул бөйрөктүн ташын операциясы жок эле алып коюп атат деп атат, талкалапчы. Ушул тууралуу эмне айта аласыз? Ушул бөйрөктөн таш болгонунун дагы себеби эмнеде? Ушуну кантип мырзалар алдын алса болобу? Менин байкашымча кыргызстандыктар чындыгында башка өлкөлөргө салыштырмалуу этти абдан көп жейт экенсиңер. Этти көп жеген албетте бөйрөктөгү ташты пайда кылууга шарт түзөт. Дагы бир байкаганым, кыргызстандыктардын көбү семиз курсактуу болушат экен. Ал эми ашыкча салмак бүт дүйнөдө бөйрөк эле эмес, жүрөк, кан тамыр, диабет жана башка ооруларга да алып келери жалпыбызга маалым. Андыктан менин кеңешим эмне кылышыбыз керек? Эт жегенди азайтып, сууну көбүрөөк, күнүнө 1,5 литрдей ичип, салмакты көбөйтпөй, спорт менен машыгып, таш болсо дагы нукура жол менен жок кылууга аракет кылышыбыз абзел. Анда ушул кыскача маегиңизге чоң рахмат. Ушул биздин Кыргызстанга келип ушул дагы көп иштерди кылып калыптырсыз. Сизге ушул учурдан колдонуп, учурдан пайдаланып, ушул кыргыз элибиздин атынан айрыкча ушул мырзалардын атынан сизге чоң ыраазычылык айтып кетели.
İşiniz ilgili versin. Ömrünüz uzun olsun.